Сооротуучу Кудай. 23 октябрь. Эмнегедир Кудайдын сөзүндө айтылган жөнөкөй аян бизге көп учурда жетишсиз болуп калат. Бирок согуш, пандемия, оору, жакындарын жоготуу сыяктуу соккулар адамдарды кандайдыр бир деңгээлде сестентип, башкача айтканда эсине келтирип кое алат. Баалуулуктардын баарын таразалап чыкканга алып келет. Бир үй бүлөдө күйөөсү менен аялы бир болбогон нерсе үчүн, балким бир аз тузу өтүп кеткен шорпо, убагында жуулбаган көйнөк үчүн урушуп жатышат. Ал эми күйөөсү согушта каза болгон башка бир аял балдары менен жер төлөөдө жарылып жаткан бомбалардан жашынып жатканга аргасыз. Бир жерде согуш болуп жатат. Үй бүлө жакын адамынан, багуучусунан айрылып жатат. Баалуулуктарды түп тамыры менен кайра карап чыгуу болуп жатат. Кайсы бир жерде адамдар акча табуу үчүн баардыгына барганга даяр. Материалдык жашоо абдан кооз, кызыл тасыл, азгарат. Кайсы бир жерде болсо материалдык нерсенин эч кандай мааниси жок. Жөн гана аман калуу керек деп жашагандар бар. Соккулар, куугунтуктар, кыйынчылыктар жана азаптар адамдарды дайыма Кудайга жакындаткан. Ошондуктан баалуулуктарды убагында ордуна коюп алган жакшы. Кудайга ыраазы болгон жүрөктү тарбиялап алган жакшы. Өлкөбүздөгү тынчтыкка, дасторконубуздагы бир үзүм нанга, жакындарыбыздын жаныбызда аман эсен жүрүшкөнүнө, күн сайын эртең менен аман эсен ойгонуп жатканыбызга шүгүр кылсак, баалуулуктарыбыз дайыма өз ордунда болот.